Keyinki söz Adakam Кисенбаевичке берилет. Урматтуу кесиптештер, менде суроо эмес, мен суроолорго жооп ала албайм билем. Бир өтө кыйын жагдайга калып калды өлкө. Мына азыр министрлер кабинетинин башчысынын орун басары чет жакка кетүүчү адамдардын санын көбөйтүү боюнча иш жүргүзүп атабыз деген сөз. Бул уят маселе. Эдил мырза, бул абдан уят маселе, башка эл укпасын. Көбөйтүп бер деп берип аткандар деле өздөрүнө жараша берип аткандыр, бирок силер өкмөттүн атынан сүйлөп атканда ал сөздү айтканыңар уят маселе. Борбордук Азиядагы калкынын саны боюнча эң аз элбиз. Сыртка кишилерибизди кетире албай кыйналып аткан өкмөттүн кажети барбы бизге? Ошону бир чоң жетишкендик катарында айтып атасыңар да, сыртка кеткендердин санын көбөйтүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Айналайындар, абайласаңар ушундай сөздөрдү. Эл укса эмне дейт? Анан кээ бирлер берип коюп атат, бул жакка да жиберсеңер, бул жакка да жиберсеңер. Айналайын. Сыртка чыгарбай үйдө алып калуунун үстүндө иштеп атабыз деп сөз айтпайсыңарбы? Сыртка кеткендер кайра келе албай калып атат деп. Сыртка кеткендер келсе да идеология, психология өзгөчөлөнүп келип атат деп. Биздин байлыгыбыз ушул жердин астындагы темир, көмүр, алтын эмес, жердин үстүндөгү элибиз деп айтпайсыңарбы силер? Бул расмий мамлекеттик идеологияга айланып кетти. Бул коркунучтуу жагдай. Кыскасын айтканда, урматтуу кесиптештер, биз эки суроонун тегерегинде болушубуз керек. Сыртта жүргөн кыргыздардын конституциялык укугу сакталып атабы? Биринчи суроо, жок деп жооп беребиз. Экинчи суроо, кыргыз жараны дүйнөнүн кай жеринде жүрсө, кыргыз бийлиги алардын укугун коргоого милдеттүү деп жазылып турат конституциябызда. Ошол милдетти аткарып атабы бүгүн бийлик? Жок деп жооп беришибиз керек. Бүттү да. Эки суроо, эки жооп. 1.118.000 киши Россияда 1.063.000 киши Россияда иштеп атыптыр. Алардын жарандык укугу сакталып атабы? Жок. Шайлоо укугу сакталып атабы? Жок. Анан эмне деген суроо беребиз биз башка? Эдил мырза, либералист катарында, демократ катарында, адам укугун коргоочу катарында каттуу кыйкырчу элеңиз. Ар бир жарандын укугу бизге маанилүү деп. Сиз айтыңызчы, Россияда канча жарандын укугу, шайлоо укугу сакталып атат? Канча пайыз? Ооба. Шайлоого катышуу укугунун канча пайызы сакталып атат? Урматтуу Адакам Кисенбаевич, сиз дасыккан юрист катары билесиз. Сыртта жүргөн биздин ар бир жаран тең укуктуу. Ал 1 миллион киши топ болуп жашайбы, же бир канча мамлекеттерде бир киши жашайбы? Значит, биз чет өлкөдө ошондой шарт түзүп аткан болсок, анда Зимбабведен баштап, Аргентинага чейин бардык мамлекеттерге ошондой шайлоо участкасын ачып беришибиз керек. Ал бир жерде мындай көп экен деп туруп, бир жерде аз экен дегенде. Жок. Эдил мырза, жок. Эгерде шайлоочулардын саны 2000ден ашса, шайлоо участкасы түзүлөт. Шайлоо кодекси боюнча. Ал жерде 5, 10, 20, 30, 40 миң болуп, анда эмес. Кеп мыйзам жөнүндө кетип баратат. Жакында эле кечээ өткөндө биз Тонга королевствосу менен түзбөдүкпү, экономикалык кызматташууну. Ал жерде бир кыргыз өмүрүндө барган эмес, барышы да мүмкүн эмес ал жака. Мен аны айткан жокмун. Мына Россияда 1.063.000 кыргыз жараны жашаган жерде канча пайыз конституциялык укугу сакталды? Урматтуу Адакам Кисенбаевич, сиз мага суроолорду берип атасыз. Бул жоопторун сиз жакшы билесиз, анткени көп жылдан бою сиз иштеп келе атасыз. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу төрага, биздин өкмөткө тарабын айтып атасыз, биз ушинтип эле көбөйтүп атабыз, чыгарып атабыз. Жок, мен дагы бир жолу тактоо үчүн айтып коеюн. Азыркы президенттин тапшырмасы боюнча тескери ушул жерде биздин иш орундары ачылып атат. Анан шарттар көбөйтүлүп, жанагындай ыңгайлуу
жакшы жумшак шарттар. Эми жаштарыбызга азыр биз жаш мамлекет экенбиз. Жылына эмгек рыногуна 180 000 бала чыгып атат. Бул өнүккөн мамлекеттер үчүн дагы бир проблема болушу мүмкүн. Ошондуктан ал сөздөрүңүзгө биз ал өзүңүздө бирок урматтуу Адакан Кимсанбаевич, мына кечээ күнү өткөн бир канча күн мурун сиздин партияңыздын жооптуу бир мүчөсү биздин мамлекеттин бүтүндүгүнө, керек болсо мамлекеттүүлүгүнө шек келтирилген бир сөздөрдү айтып атат. Бейдил мырза, мындай да төө десе б дегениңер токтоткойчу эле. Мен сизден сурап атам, конституциялык укук канчалык пайыз сакталып атат деп атам. Ошондуктан биринчи башка мамлекетте жүргөн укуктар боюнча мен айтып коеюн, бул конституциябызга, биздин бүтүндүгүбүзгө шек келтирилген бир маселе болуп атат. Ошондуктан мен расмий түрдө министрлер кабинетинин атынан сизден талап кылам, сиздин партияңыз расмий түрдө ал мүчөңүздүн сөзүнөн өзүңүз Эжил Жолдубаевич, сизге суроо берилди. Эжил Жолдубаевич, тартипке чакырам сизди. Сизге суроо берилди. Депутат сизге суроо берип атат. Сиз таптакыр башка маселеге өтүп атасыз. Конкрет түрдө эме шайлоочулардын укугу боюнча жооп берип койсоңуз. Бардыгы мыйзамдын чегинде болушу керек жана конституция толук так аткарылып атат. Урматтуу Адакан Кимсанбаевич, аны толук маалыматы бар. Анан өзгөчө өзү мыйзам чыгаруучу катары сиздин өзүңүздүн колуңузда кандайдыр бир сунуштарыңыз болсо биз дайым даярбыз. Бирок бир эле мамлекетке көз каранды болбостон, урматтуу Адакан Кимсанбаевич, сизден биз суранабыз дагы, чакырабыз, сизден талап кылабыз. Жалпы Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн, сиз бүтүндүк деген партиянын өкүлүсүз. Ошондуктан биздин бүтүндүгүбүзгө, эгемендүүлүгүбүзгө, суверендүүлүгүбүзгө, көз карандысыбызга шек келтирүүнү токтотуңуз. Эжил Жолдубаевич, сиз конституция сүйлөп атасызбы? Бул башка бийликтин бултагы. Сиз азыр көзөмөл функцияны алкаганда өкмөттүн өкүлү катары сиз бияка келип баяндама жасашыңыз керек, маалымат берип коюшуңуз керек. Бул эмне деген? Сиз башка вообще маселеге өтүп атасыз. Сизге депутат азыр суроо берип атат. Сиз жооп беретинде маалымат берип коесузбу? Анан кийин уже башка жерге чыгып ошол жакта сүйлөшсөңөр болот. Туурабы? Канча пайыз кыргыз жаранын конституциялык укугу сакталып атат? Урматтуу Адакан Кимсанбаевич, биз азыр Кыргыз Республикасы жөнүндө сүйлөшүп атабызбы, же сиз кайсы мамлекет жөнүндө сүйлөп атасыз? Шүлө бирдеме аны болосу. Мен кыргызча жооп эмедечи 7000 адам катышыптыр да 28 ноябрда Россия Федерациясы боюнча 59 000 шайлоо укугуна ээ. Калган жүздөгөн 100 000 дегендер эмнеге катышпай калды деген суроону берип атат. Мен жалпак дыйканча берейин сизге. Жооп берип коюңузчу, түшүнүп алсаңыз. Калгандар эмнеге катышпай калды? Каттоого турган шайлоочу шайлоого катышат. А ким каттайт аны? Шайлоо комиссиялары каттайт. Кантип каттайт? Ошол шайлоочу кайрылса ошону каттайт да. Кайрылып катталбай аткандарды эмне кылыш керек? Ал шайлоочунун эрки. Урматтуу Адакан Кимсанбаевич, сиз билесиз, биздин Кыргызстаныбызда, мына Бишкегибизде, Ошубузда канча пайыз адам шайлоого катышып атат. Бул тилекке каршы ошондо көрүнүш. Кайран. Адакан Кимсанбаевич, биякта Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү бар. Ал жооп берип койсун. Нурлан Чукоевич. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Кочукеев Нурлан Чукоевич. Урматтуу Адакан Кимсанбаевич, сиздин сурооңузга мен эле жооп берип коеюн. Бүгүнкү күнү туура белгилеп кеттиңер. Ошол шайлоо боюнча өзүнчө бир көйгөйлөр болуп атат да. Өзүңүз баарыңыздар эле билгендей, акыркы шайлоо көрсөттү. Шайлоочулардын катышкан саны абдан төмөн пайызга түшүп кетти да. Өзгөчө чет өлкөлүк катышкан шайлоочулар боюнча айта турган болсок, биз акыркы жылы 21-жылы дагы 10 участокты ачкан болчук. Чет өлкөлөрдө, Россиядагы жалпысынан алганда бардык шайлоо участкалары 59 түшкөн. Шайлоочулар катталган шайлоочулардын саны 84 128
адам түшкөн болчу, бирок шайлоого келип катышкан адамдардын саны болгону гана 9825 адам болду. Мындайча айтканда 11068. Кыскача айтканда мындай. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, биздин бийлик сыртта жүргөндөрдү мүмкүн болушунча шайлоого катышпаганга, катыштырбаганга бардык аракетти жасайт. Бул арам. Бул арам ой. Биз билебиз анын түбүнөн. Экинчиси, кайран берген суроо деп айтып атпаймынбы? Мына ал Ички иштер министрлигинин орун басары болуп турат. Бизде жанагы документтерин жоготуп жиберген кыргыз жарандары аябай чоң азапка түшкөн да. Документин жоготуп жиберген кыргыз жарандары элчиликке барат. Элчиликке барса полициядан справка алып кел дейт. Полициядан андай справка алыш дээрлик мүмкүн эмес. Мен тек гана ушуга көңүлүңөрдү буруп койгум келет. Жооп издебейм мен, жооп азыр кажети жок. Экинчиси, ушул убактылуу иштеп аткан кыргыз жарандарынын эмгек келишими боюнча дарыгерди камсыздандыруудан катталган, бирок алардын балдары катталган эмес. Алардын балдары дарыгерлик кызматты ала албайт. Мана ошону дагы сүйлөшүү жолдору менен чечсе болобу? Болот. Ата-энесинин келишим документин балдарына дагы жайылтып койсо болобу? Болот. Эмне тоскоолдук болуп атат ошого, Эдил мырза? Урматтуу Адахам Касымбаевич, бул азыркы учурда Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында келишимдерибиз бар. Ошондой шарттар тиги эмгектенүүчү биздин жарандын мүчөлөрүнө, жалпы үй бүлө мүчөсүнө бардыгына жайылат. Ошон үчүн камсыз кылышы керек. Ал жерде менимче бир канча биздин, балким бир канча эмгек мигранттардын өздөрүнүн маалыматы жетишсиз болгондуктан болуп атат. Анткени билесиздер, көпчүлүгү ошол эле балдарын мектепке орнотуп, поликлиникага катталып, пенсия фондуна катышып, бардыгы иштеп атат. Менин оюмча бир жерлерде маалымат жетишпеси керек да. Анан алар ошол балким берки биздин коңшу туугандарга салыштырып эле ошолордун шарты менен жүрүшөт. А Кыргыз Республикасынын жараны албетте ал жерде тең ата, тең укуктуу болушу керек. Андай жок. Ошолорду иштеш керек. Соңунда, урматтуу кесиптештер, 1.118.000 киши жүргөн Россиядан бир кыз майда өзүнүн пикирин билдирип койгон экен. Өзүнүн пикирин. Коопсуздук кызматына чейинки даражасына жеткирип, көтөрүп, көкөлөтүп, мына жерде турган Байсаловго чейин ушул маселени трибунадан айтып атат. Бул маскара ушул бийликке. Бул уят маселе. Өтө чоң уят маселе. Бул жигиттин кожоюну болуп отурган жигит айтты эле. 9-7 областы өнүккөн 7 мамлекетке бөлүп берип коюшубуз керек деп. Коркпой алардын желегин көтөрүшүбүз керек деп. Аларга эмне баа бербейсиңер? Ал кыз бир байкуш эчен жылдан бери ошол жерде иштеп, ошол жерде оокат кылып, бала чакасын багып аткан. Чиновниктерден айырмаланып, мамлекеттик казынадан жеп аткан киши эмес экен. Тишинин кирин соруп жүрүп, ошол жерде иштеп аткан кыз экен. Мен тактадым ким экен. Ага мынча асыласыңар ал кызга. Анын эркин пикири бар. Пикирин айтып коюптур. Мына ушундай абалда калды Кыргызстан. Момундай болду деп. Ал бүтүн экен көрсө, жана Абдулда Иманкулов айткандай, көрсө бүтүн Кыргызстандан турбайбы? Кудай жалгап калбадыбы, берип калбадыбы? Кыргыз чиновниктеринин канчасы жүрөт ушундай ой пикирлерди айтып? Канча айыл кыштактарга айрылып атат өзүнүн пикирин айтып? Ошондуктан бир аз өзүңөрдү кармап жүргүлө жигиттер. Тема боюнча Тема боюнча жооп бердим. Процедурный. Мен бир нерсени айтып коеюн, жана бир кесиптешибиз айтпадыбы? Бул жерде кесиптештерибиз ушул миграцияны тиги өлкөгө, бу өлкөгө көбөйткүлө деп. Дүйнө жүзү адамзат миграция менен жашайт. Дүйнө жүзү. Европадан Америкага, Америкадан чыгышка, чыгыштан батышка бул токтобой турган нерсе. Көп эле акылдуу боло бербегиле. Мойнунан жип менен байлап койсоң дагы адам өзү тандайт каяка барышты, каяка жашашты, каякта иштешти. Жөн эле кооз сөздөрдү сүйлөп, бизди бул жерде бир келесо көрсөтө бербегиле. Биздин да башыбыз жетет, сиздердин башыңыздар жеткен нерсеге. Биз силер билимдүү, биз билимсиз эмеспиз. Бизде да билим бар, Кудайга шүгүр. Сүйлөйтсөз эле сүйлөй бербегиле. Бул бир. Экинчиден, мен айтат элем, бири-бирибизди сыйлап,
Бул жерде мындай иштин натыйжалуулугуна, эффективдүүлүгү жөнүндө сөз болуп атат. Мен суроолорду кыскартайлы деме бирөөгө адвокат же бирөөнү коргогон жокмун. Тескерисинче бардыгыбызга мүмкүнчүлүк түзөлү, эзги отура бербейли деген эле мааниде жакшы калуу ниет менен айттым, урматтуу коллегалар. Давайте бири-бирибизди сыйлайлы, бири-бирибизге комментарий бербей. Ар кимдин өзүнүн сөзү бар, өзүнүн пикири бар. Рахмат. Рахмат, чындыгында. Процедурный менде бар, кечесиз. Урматтуу урматтуу кесиптештер, биринчиден баарыңыздарды ынтымакка чакырам. Нурлан Тургунбаевич туура айтат, бирибизге комментарий бербей эле койсок. Экинчиден, президенттин өкүлү эмес сизге кайрылып кетем. Эдил Байсалов боюнча комментарий берип койтат, сөз берилбегенде сүйлөп койтат. Ошол боюнча бир аз тартипке чакырып койсоңор. Мындай туура эмес болот. Эми адилеттүүлүктү учурунда айтпаса болбойт. Туурабы? Такталбаган маалымат деп койтат, башка деп койтат, сөз бериликте сүйлөп койтат. Бул жерге келгенде өзүнүн сүйлөй турган сөзүн сүйлөп, анан кетсин. Ашыкча сөздөр боло турган болсо, өзүнүн кабинетине барып, же телевидениени чакырып алып айта берсин. Бул жерде иш боло турган жер. Урматтуу депутат. Азыр да сөз бериликте сүйлөп жатат. Бул эмне деген нерсе? Урматтуу депутат, бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши эки бийлик бутагы келип жерден баарлашат. Сиз бизди жаш баладай эле башыбызды жанагындай баягы жөнө туура интердели ал сөзүңүздү сиз парламенттик этиканы Урматтуу Эдил Байсалов, Сизге айтарым азыр мен айтайынчы. Сизге бияктан баяктамай карап отурам. Бир аз өзүңүздүн этикаңызды ойлоп оңдосоңуз, мен сизге жердешиңиз карай айтып атам. Иниңиз карай айтып атам. Эсиңиз бар да, этиңиз жыйыңыз. Бияка туруп депутаттар аргандай нерселерди айтпаңыз. Эмне деп айттыңыз жаңы эле? Бул жерде жогорку кеңеш, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши. Урматтуу төрага, Кеңешкени билип атабыз. Биякта сиз бизге болгон мамилеңизди оңдоңуз деп атабыз. Жок, анан сиздер мындай кагып Мен сизди силкен жокмун. Байкаган айтып атам мен сизге. Дагы этиңиз бар да, этиңиз жыйыңыз. Урматтуу кесиптештерим. Не деп айтып атам? Эсиңди жый деп атам. Улан Болбекович. урматтуу төрага, ушул министрлер кабинетинин орун басарлары сөз бербесеңиз дагы ортодон кесип сүйлөп атканы, регламентти бузуп атканы, мына арабызда отурган депутаттардын адвокат болуп атканынан көп атат буларчы. Эмне биз депутаттар келип суроо бергенге акыбыз жокпу? Биз суроо бергенде булар өздөрү эзилип 1 саат жооп берип атпайбы? Так жооп берип койбойбу? Биз маалыматтарды берип атабыз. Ал жерде миграцияда бүгүнкү күндө майып болуп жаткандарды, укугу тебеленип аткандар жөнүндө берип атабыз. Булар башка жакта айланып жүрөт. Эдил Жолдубаевич, сиз биздин кесиптешке кайра 3 жолу кесип сүйлөдүңүз. Регламент бар да бул жерде. Кечирим сурайм. Балким эмоцияга алдырдым. Бирок урматтуу депутаттар, мен сиздерге бир маселени айтып коеюн. Мен Кыргыз Республикасынын кабинет министрлеринин төрагасынын орун басары катары дагы жалпы бул жерде отурган кесиптештердин атынан да кайрылам. Урматтуу депутаттар, биз бияка силерге суракка келип бир пленный эмеспиз. Силер да гестапонун офицерлери эмессиңер. Силер Кыргыз Республикасынын баардыгынын элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн кам көрүп, биз бири-бирибизге сылык сүйлөшөлүк. Мен билбейм сиз каяктан келдиңиз, урматтуу депутаттар, бирок баардыгыбыз жогору трибунага келдик, жогорку кеңешке келдик. Ушул жерде давайте элибизди сыйлайлык, министрлер кабинетин сыйлайлык. Жолдубаевич, Сиз бул жерге келип, Жолдубаевич, бул жерге келип сиз бизге сабак өтпөңүз. Сиз биздин суроолорго жооп бериңиз. Суроо бериңиз. Процедураны Эмнеге келбейсиз? Сиздин тиешелүү тармакта жооп бериңиз суроолорго сиз. урматтуу кесиптештерим. Мен аз суроолорума жооп бериңиз. 5 секунд. Шалбек Арбеевич, бири-бирин эме сыйлайлы. Эдил Жолдубаевич. Эмне жооп алдыңыз? Сиз, Эдил Жолдубаевич, биринчиден биз баарыбыз Кыргыз Республикасында бизде башкы мыйзамыбыз бар. Биз сыйлашыбыз керек, баш ишибиз керек. Буну сиз эч качан мындай четке кага албайсыз. Туурабы? Бизде конституциябыз бар. Буну сиз сыйлашыңыз керек. Кандай сиздин депутаттарыбызга мамилеңиз бар болбосо, баары бир сиз сыйлашыңыз керек. Депутаттар бул элдин өкүлдөрү. Бул башка бийликтин бутагы. Жеке позицияңыз бар болсо, бул башка жерде сиз айтып коесуз. Бүгүн комитеттин кезектеги отурумда бир маселени биз карап атабыз. Бул тышкы миграция боюнча. Көзөмөл функциябыздын алкагында биз сөзсүз түрдө силерге суроолор беребиз.
Анан кийин карайбыз, анан кийин корутунду биз кабыл алабыз. Бул жагынан биз чогуу аткаруу бийлик менен тийиштүү өзгөрүүлөрдү буюрса жакын арада киргизүүгө аракет кылышыбыз керек. Биздин максатыбыз бир. Биздин элибизге биз жардам берип коюшубуз керек. Биякта популизм болбош керек. Сиз биякта расмий түрдө министрлер кабинетинин атынан өкүл катары келип, азыр баяндаманы жасап атасыз. Ошон үчүн сабырдуулукка мен чакырам. Сиз эгер атүгүл жеке пикириңиз бар болсо, кээ бир депутаттарга буну азыр көрсөтпөй башка жерде сиз айтып койсоңуз болот. Азыр суроолор бар, суроолор келип түшсө, сиз жооп берип койсоңуз. Эч кандай гестапо биякта жок. Мындай эме сравнительно эме салыштырмалуу сөздөр болуш керек. Бул таптакыр туура эмес. Бул одунома менен сиз жасап атасыз. Жарандык позициясы жагынан атүгүл. Урматтуу кесиптештер. Айтып коюнчу. Биякта мен калыстыкты Элдин Жолдубаевич. Мен калыстыкты сүйгөн кишимин да, калыспай айтып атам. Биз сизди суракка чакырган жерибиз жок. Болгон кесиптештер суроо атат, сиз суроодон качып, жооп бербестин амалы кылып, же кимдир бирөөнүн бияктан өзүңөрдүн бир пикирге келиштериштен мындай ача пикириңер барбы? Ошого сиз жаман нерсе айтып атасыз. Мындай бизге мындай ушундан мага көрүнүш болуп атат да. Сиз жактырбаган сыяктан кылып. Бияк сиз сурактан эмессиз. Биз эл өкүлүбүз. Мен өзүм айтып кетсем, өзүм Нарын шайлоо округунан шайлангам. Элдин үнүн жеткирем, талап кылам, сизден да талап кылам. Каалаган эл мага берген суроосузге сурайын, сизден ошону дагы талап кылам. Бул мен талап кылганга сиз мага жолтоо боло албайсыз. Жолтоо болуу деген сөз, сиз элге жолтоо болду деген сөзсүз. Сиз биз менен өкмөттүн ортосундагы, кабинет министринин ортосундагы кагылышууну, пикир келишпестикти сиз алып келип атасыз. Биз истешели деп атсак, сиз алып келип атасыз. Баарыбыз биригип ынтымактуу Кыргызстанды көтөрүшүбүз керек. Урматтуу кесиптештерим, биринчиден биздин азыр айтылды 1 миллиондон ашык биздин жарандарыбыз аргысыз болгондуктан башка мамлекеттерде алар иштеп атат. Биз аларга жардам берип коюшубуз керек. Бул жагынан сөзсүз түрдө чогуу өкмөт менен биз иштешибиз керек. Угайлы сунуш киргизип коелу. Бул биринчи баскыч биз жасап атабыз. Кийинки баскыч буюрса биз күзүндө жасайбыз. Азыр ошол корутунду биз жазып, анан кийин тыянактарды биз чыгарып, кийинки экинчи баскычта уже карайбыз, эмне жасашты, эмне аткарышты. Ошон үчүн давайте конструктивдүү жол менен иштейли. Эдил Жолдубаевич. Конструктивдүү жооп берип коеюнчу, урматтуу президенттин өкүлү. Жок, Чыңгыз Азаматович, эми президенттин өкүлүнөн кийин биринчи менден кийин сүйлөшүн. Значит, биз да президенттин өкүлүбүз. Сиз өкмөттүн мүчөсүз. Жок. Сиз өкмөттүн мүчөсүз. Өкмөттүн жетекчиси президент. Биз буну унутуп калабыз иногда. Биз жаңы конституция менен жашайбыз. Азыркы учурда. Ошондуктан мен сиздерде баардыгыбыздардан мына улуу урматтуу жогорку кеңешибиз. Бул жерде отурган биздин баардыгыбыз сыйлаган, терең сыйлаган мына биздин депутаттарыбыз. Бирөөсү Эдил Жолдубаевич, кыска нуска эме жооп берип койсузбу? Урматтуу Чыңгыз Азаматович. Бизде күн тартибинде турган маселелер көп Чыңгыз толтура. Азаматович, мага 10 секунд берип уруксатпы? Келиңиз. Мен бул жерде Улан Болотбековичке, урматтуу депутат Бакасов, сизге жооп берейин. Мен эч кандай келишпестикти андайга каршымын. Наоборот, конструктивдүү. Кайсы жерге чакырылса, комитеттерге келип атам. Бирок бир сураныч жана бир талап. Бул талап жаңы конституцияга ылайык эмес эле, кеп даже конституцияда эмес. Мындай парламенттик этика, парламенттик выражение, парламентский, непарламентский деген бар. Ошондуктан мындай көрүнүш, Чыңгыз Азаматович, силкип, знаете, вот так унижать. Эдил Жолдубаевич, 10 секунд өтүп, эме суроолорго өтөлү, урматтуу кесиптештер. Хорошо. Только, пожалуйста, большая просьба с уважением к кабинету министров Кыргызской Республики, Конституции и лично ко мне. Пожалуйста. Никто не давал вам права... Эдил Жолдубаевич, дагы айтып атабыз. Биз сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Сиз өзүңүз бузуп атасыз. Меске суроо берилекпин. Меске суроо берилекпин. Болгон калысты айтты меске. Суроо берилекпин. А суроо берем меске. Суроо берилекпин дагы. Президенттин өкүлү, эме урматтуу кесиптештер.
президенттин өкүлү Урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу Айбек Жапарович, урматтуу Улат Болотбекович, Бектурсун Кенжематович, президенттин өкүлү жана кабинет министрлеринин өкүлү. Биринчиден мындайда Кыргызда эзелтеден бир макал бар. Ырыс алды ынтымак дейт. Баарыбыз ынтымактуу бир араздашуудан алыс болуңуздар чакырам. Экинчиден Айбек Жапарович, баягы сиздин сурооңузга баягы дүйнө жүзүндө мекемелер бар да, алардын мекемелердин бир прогнозируемый риски деген күтүүлөрү бар да. Ошонун алкагында Эжил Жолдубаевич жооп берди да, ошол баягы алдын ала бир ушундай болушу мүмкүн деген. Ал прогнозируемый риски, ожидаемый болот же аныкталган факт катары эмес. Ошон үчүн мен сиздерди урматтуу депутаттар, ушу ынтымактуу араздашуудан алыс болуп бир сый мамиледе ушул докладты угуп берсеңиз рахмат.